мен сени сүйөм. Концерттин алдында ичип алдым эле. Негизи мен жашоодо ичпейм, чекпейм. Баарыбызга белгилүү интернет желесинде аябай дуу жаратып кетти окшойт. Ал мен такыр эле жүрөгүм лакылдатып мотуп, ой топтоп жок кылып башчы шаштырып салды да. Микрофонду берсем, жанагы кыйкырып ийди. Анан кыйкырып ийди эле башка шок болдум. Мен өзүм ата тарбиясынан бир аз алысыраак чоңоюп калганмын. Кой десем сөзгө келбей койду. Жашырган махаббатым. Жаман көрүнүш эмес мен үчүн. Сахнага чыгып алып кийин кырынбайсың эле деп ичиңен ушинтип ойлоносуң да. Байке менин чалып ошол эмне кылганым деп батене бир аз сүйлөндү. Саламатсыздар, урматтуу Сериптөө телеканалынын көрүүчүлөрү. Сиздер менен кайрадан амандашып жатканыма абдан кубанычтамын. Бүгүн бизде конокто Ырчы Сагыныч Нурланбек уулу. Кош келипсиз. Кандайсыз, жакшысызбы? Саламатсыздарбы? Жакшы, рахмат, жакшы. Манайлар жакшы? Манай жакшы, баары жакшы. Сонун. Алгачкы эле суроомду мен мындайча баштагым келип турат. Жакында эле концерт бердиңиз, Кандай өттү? Дегиле ошондон баштайынчы. Так, шаарга концерт берүү бир четинен жоопкерчилик, бир четинен чоң расход. Жоопкерчилик расходторунун да чыдап, түйшүктөрүнө чыдап, чыгармачыл адам болгондон кийин өткөзүп алдык. Баары жакшы. Мен ойлойм, жакшы уровеньде өткөзүп алдым деп ойлойм. Жасалгалар, ошол эле экрандар, свет, жаңы аппараттар менен, жандуу состав менен аракет кылдык. Залда толуп келип берди, Кудайга шүгүр. Кудайга айтканыбыз бар экен, жакшы өткөзүп алдык. Негизи эле сахнага чыккан киши эле эмес, мындай сахнада көрүп отурган адам деле бир өзүнчө толкундану менен көрүп отурат го. Анан сахнада айрыкча концерт берип аткан инсан аябай эле толкунданса керек, Толкунданат, ооба. Эми баягы көп баянтип жылдап, бир жылда 3-4 жолу концерт берген агаларыбызга караганда толкунданасың. Кадимкидей эле толкунданасың, сөзүңдү жоготосуң. Ал толкунданганың аз келгесип мен концерттин алдында дайындыктар менен чуркап жүрүп, анан Москвада концерт ошентип атып аябай чарчап калдым эле. Биз ар башкабыз, бирок бизди бириктирип турган үй бүлөбүз. Үй бүлө бул жүрөктөрдү бириктирип турган эң ишенимдүү түйүн. О мобилдик операторунун үй бүлө премиум тарифи. Бул болгону 1990 сомго чексиз байланыш менен 3 сим-карта, секундасына 500 мегабитке чейинки ылдамдыктагы үйдөгү интернет жана телевидение. Бүтүндөй үй бүлөңүздүн мобилдик байланышы менен үйдөгү интернетти бир айда бир эле жолу төлөңүз. Үй бүлө ар дайым биринчи орунда. Концерттин алдында жебе тобунда Самат деген досум чарчап калып жүрбө деп, концерттин алдында ичип ал деп жанагы тренировкада темир көтөрөрдө бир энергетик порошоктор болот го. Ошондой берип койгон экен. эмне болду анан бул жагы? Анан концерттин алдында ичип алдым эле. Анан ал деген организмге ар кандай действие берет экен да, биз аны эске албаппыз да. Эми мындай энергия эле болот деп неметсек, ал мен такыр эле жүрөгүм лакылдатып мотуп, ой топтоп жок кылып башчы шаштырып салды да. Сахнага чыгып алып кийин кырынбайсың эле деп ичиңен ушинтип ойлоносуң да. Теге мындай оюңду чогулта албай теге аябай ушинтип шаштырып салат экен да, мотуп лакылдатып. Тем более баягы звуктар, бий мотуп тердеп неметкенде теге аябай мотуп оюңду чачыратып салат экен. Ошо энергетик ичкис болдук. Бардык эле номерлер толук эле болуп бүттү анан ырларыңыз? Ооба, толук эле болду. В конце тиги Кодул Оштон Кодул досторубуз келген, универсал командасы. Анан алар баягы Кодулдарга убакыт мындай чектеп болбойт го, алар деген сүйлөп, тамашалап, тигиндей мындай боло берип бир аз кичине узагыраак болуп кетти эле. Анан бир-эки ырды кыскартканга туура келди. Дуэтный блок болду. Дуэтный блокто дуэт ырдаган бардык жакындарыбыз келип берди. Андан сырткары ошол алып баруучулар Оштогу досторубуз келди. Шаарга келгени бала кезден дүйнө тааныбыз калыптанып калган, бир калыптанган досторубуз Данияр Эрматов, Нурел досторубуз дагы коштоп келип берди. В целом аябай мындай жеңил атмосфера баягы. Эмне болот? Мурдагы концертимде баягы эмне болот, карыз болуп калган, баягы карыз болуп каласың дей бергенден баягы мээге неметип калган экен. Сиңип калгандай? Сиңип калган экен биринчи концертимде. Карыз болуп калбасам экен деген волнение аябай көп неме болду эле. Мында кадимкидей эле мындай спокойный, жакшы неме болду. Концертте кызыктуу бир видео чыгып кетти. Баарыбызга белгилүү интернет желесинде аябай дуу жаратып кетти окшойт. Рахмат.
Сагыныч, мен сени сүйөм. Не oldu? Жеңешеден қорқатасың ба? Иә. Жеңешеден қорқатасың ба? Az nima dedi? Bo'ldi endi. Qo'y. Dayın çıktı men sana. Rahmat. Çok rahmat qarindosh. Концерт күні çalasın da ya? Ооба. Күтім. Rahmat, qo'l chog'lar. Çok rahmat. Бул боюнча сиздин өзүңүздөн угайынчы. Ал кыз менен мен жеке тааныш эмесмин. Өртүп атсам баягы ага чейин эле баягы гүл көтөрүп келген, анча-мынча тааныштар келген. Гүл алып неметип атканбыз, тааныбаган адамдардан белек келди, обычный эле ушинтип анан дагы бир кыз келет. Кадр помню, келетти, келип эле анан гүл алгандан кийин неме микрофонду алгысы келди да. Анан баягы жерде микрофонду бербей коюш дагы болбой калды. Бербейм деп кантип неметем, анан мейл Тартып алганга да болбойт ооба. Тартып алганда кантип болгон. Мейл деп микрофонду берсем, жана кыйкырып. Анан кыйкырып эле вообще шок болдум. Баягы жанагы неменин кээде бир момент, доли секунд бир момент кетти, жанагы порошокду ичип алганга жа түшүнбөгүмбү деп дагы мындай ушундай бир доли секундтарда кетти да. Не болуп кетти деп кайра микрофонду алып мотуп талаштым бир аз. Талашсам анан дагы бир-эки сөздөрдү айтты. Чаласыңбы дегендей. Негизинен жаман мындай видно, что ал кыз мындай жаман деле мындай кээ бир адамдар жаман энергетикасы менен эметет го, ал кыз андай деле эмес да. Сизге жанагы видеодо чыккан айым фанатыңыз экен. Сизди көптөн бери мындай көргүсү келип, талантыңызды мындай сыйлайт экен. Анан ошол айымды бүгүн студиябызга чакырганбыз. Сиз менен атайын көрүштүрүп коелу деп. Бүгүн мындай мүмкүнчүлүк түзүп берип атабыз сиздерге. Жакшы, биз да кубанычтабыз. Тосо албайлы анда Айсул айымды. Айсул айым, кош келипсиз. Куттуу студияга. Көргөнүбүзгө абдан кубанычтабыз. Бейиштей кыргыз элим, амансыздарбы? Жакшы. Келиңиз эми. Алгач өзүңүздү тааныштырып өтпөйсүзбү биздин көрүүчүлөргө? Сиз менен таанышып өтөлү, жакыныраак. Ошо областына караштуу Каракулжа району Алай Кул бергесинен болом, Ойтал деген айылдан болом. Атым Айсулуу, 1992-жылы жарык дүйнөгө келгенмин. Жөнөкөй, карапайым, үй бүлөнүн кызы болом. Ошо. Талкууга жараткан видеолор боюнча сиздин өзүңүздүн оозуңуздан угалычы. Макул. Биз ошо Каракулжа эли, Алай Кул эли мындай даңктуу, барктуу мындай бири-бирибизди колдогон элбиз да. Анан биздер ошо Сагынычтын концертине мындай колдойлу деп Каракулжа эли Бишкекте жашагандарчы. Баягы агалар, эжелер болуп, достор болуп келгенбиз. Анан бир шоу жаратпайлы деп калышты. Анан да айдабай болуп анан ким чыгат болду, мен чыгам деп анан мен чыгып калдым. Күлдү алып эле анан баягы сахнада өзүнүн сүрү болот да. Ага дагы бир дух менен чыккан, ага чыгышта эртүк экенсиз. Өзүм чыкканын деле билбейм. Анан ошо баягы мен сени сүйөм деп өп, бул жаман көрүнүш эмес мен үчүн. Ар кандай негатив болгон экен, баягы ичип алыптырго, маско дегендер болгон экен. Негизи мен жашоодо ичпейм, чекпейм. Алайкуу жергесинде бизде андай жок. Бизде андай табия алган эмеспиз вообще. Ошо. Ошол видеодон кийин ата-энеңиз кандай кабыл алышты? Мен мынчалык болуп кетет деп вообще ойлогон эмесмин, чынындачы. Вообще ойлогон эмесмин. Анан ата-энем бир аз мага тарынды. Байке, менимче алып ошо эмне кылганы деп ата-энем бир аз сүйлөндү. Бир аз башында өкүнүч болду. Кичине ыйладым. Анан мен жаман иш кылган жокмун го дедим. Бул жаман иш кылган жокмун го. Кичине болсо да Сагынычка поддержка кылалы деп. Мен Сагынычты сыйлайм. Үй бүлөсү бар экенин сыйлайм, бала чакасы бар экенин билебиз, баарыбыз билебиз. Сен мындай болуп кетипсиң го, тигиндей болуп кетипсиң го, бул чынбы деп ар кандай смс келип атты. Ооба, ошондойм деп коюп аттым. Ооба, ошондойм. Үй бүлөсүн бузуптур, анан мындай, тигиндей. Бизде андай нерсе жок да. Менде вообще андай нерсе жок. Бирөөнүн үй бүлөсүн бузуп, семьясын бузуу деген менде андай нерсе жок. Биз просто мындай Каракулжа эли ошол мындай шоу кылалы деп эле сүйлөшүп эле анан мен чыгып калдым. Сагыныч мырзанын фанатысызбы? Ооба, фанатыбыз. Ырларын көп угасыз. Ырларын угабыз, сыйлайбыз, эми жердешибиз, колдойбуз. Айсул айым, сизге бир мүмкүнчүлүк түзүп бердик бүгүн, Сагыныч мырза бул жакта отурат, төрдө. Анан балким сизден жүрөктөн чыккан сөздөр бар.
Сагынычкабы? Ооба, сагынычка биринчиден кечирим сурайм. Жок, жакшы. Кечирим сурайм, үй бүлөсүнөн, келинчегинен, күйөрмандарынан. Анан жана ошондой эле мен өзүмдүн ата-энемден да кечирим сурагым келет. Ушу эфирден пайдаланычы. Бир тууганыман, инимен, байкемен, туугандарыман. Ушу сагыныч сыйлайбыз. Сагынычтын үй бүлөсүн бузайын дегенде эле вообще ой жок, ойда жок андай вообще. Эл сүйлөй берет. Ошо. Айсулуу экөөбүз тең экенбиз. Айсулууга да чыгармачылыкка кызыккан айым экен, ийгилик каалайм. Рахмат. Анан мындай хайпыңыздарга рахмат. Ушундай хайптардан да жасап туруңуздар. Ата-энеңиз, бир туугандарыңыздан биз да кечирим сурайбыз өзүбүздүн атыбыздан. Мындай нерсе чыгармачылыкта мен негизи ушундай хайптан алысмын да негизи. Алыс адамсыз. Өзү чыгармачылыкта ошо ыр жазып, ырчыны баягы ырчынын негизги куралы ыр болсо деп эле ушундай неметем. Бирок хайптын күчү ушунчалык экенин мен ушул кыз аркылуу билдим да. Концерттен кийин уктап анан ойгоносуң го. Уктап ойгонсом Инстаграмды жарып ийиптир да, баягы личкам баягы. Жер очот ар бири видеолор. Көрдүм дейсиң, көрдүм кайра эле жүрөт да. Анан көрсө азыр интернеттин заманы болгондо анча ошондой хайптар дагы керек экен чыгармачыл адамга. Мага дагы башында кичине жинин келген сыяктуу болду, мындай эмнеге неме ушундай деп. Анан кийин кайра мындай кененирээк ойлонсоң, бул нерсенин мисалы жаман деле нерсеси жок. Айсулуу айым, деги эле Сагыныч мырзаны мурун көргөн белеңиз мындай жакындан же болбосо кайсы бир концерттерден, же иш-чаралардан? Жок, биринчи жолу ошо концертинде жакындан көрдүм. Концерттен жакындан көрдүңүз, Анан бүгүн толуктай көрүшүп атасыздар азыр, Кандай экен? Жакшы эле экенбиз. Жакшы, сонун, жөнөкөй. Адамдын эң жакшы сабаты бул жөнөкөй болуш да. Мен өзүм жөнөкөй адаммын. Жөнөкөйлүк бул адамдын эң жакшы сабаты деп ойлойм. Ошо Сагыныч мырзага кааларым чын ден соолук, үй бүлөлүк жашоо, чыгармачылык ийгилик. Рахмат. Мындан да жакшы нерселерди калтырып жүрө берсин. Дагы да хайп жарата берейин деп эле. Сиздин азыркы учурда хит болуп аткан, популярдуулукка жеткен деп айтсам да жаңылышпайм, көп көрүү топтоп элди өзүнө тартып алган чыгармаңыз Жашырган махабатым чыгармасы. Ошону биздин көрүүчүлөргө жаралуу тарыхы кандай болду деги эле? Ошол боюнча сурай кетейинчи сизден. Жашырган махабатым чыгармасы мындан 2 жыл мурда жаралган. 2 жыл мурда жаралган. Анан мен жашырган махабатым деп кантип ырдайм деп баягы мындай кайын журтуң бар, анан мындай келинчегим деле неметем, анан келинчегим деле көңүлүнүн ар бир ырдоо репертуарымда келинчегим да бир сыйра бир оюмун кайсы бир жеринде келинчегим да көңүлүн ала кеткенге туура келет да, мисалы. Мен ойлойм ушул чыгармачылыкта көп адам, көп чыгармачыл адамдар ажырашып кете берет го. Мен ушул детальдарга көңүл бурганым үчүн да балким ажырашпай жашап жүрөбүзбү деп. Анан сразу эле жашырган махабатым деп мен ырдабайм дедим. Антип ырдабайм, коеюн анайын деп. Башка сөз жаз дедим, башка сөз жаз деп, анан башка сөз жазып ырдап койгонбуз. Бирок алыр анча кеткен эмес, ал типче бир 100 000 просмотр болуп эле токтоп калган. Демек ага чейин аты башка ыр менен чыгып калган, башка чыккан, башка ыр болуп чыккан болор. Анан тиги ырдын сөзүн жазган Өскөнбаев досум, баягы достор арасында тамаша боло берет го, бир любой эле тамаша. Ошо тамашанын арасында деле сен хит болчу ырдын багын ачпай, ырдалбай жатат, сен андай болбойт сендей деп эле тамашалап, тамашачыңга салып ошентип берди. Анан ладно, давай ырдайын деп ырдап, анан YouTube'га киргизип, баягы ырчылар бири-бирибизге бөлүшүп койчу деп жөнөтөсүң го, бөлүшүп кой депчи. Ооба, кетирип ар бирине. Мен бирок андай кылган жокмун бул ырдычы. Бул ырды ырдаганым менен өзүм ичимде баары мындай уялып кой деп мындай чыгарып койдум да, бул ошо ойдон эле калсын дедим да. Жөн эле коеюн дедиңиз. Анан ошо ойдон эле калсын дептим. Анан бир 10 күндө эле уже кадимкидей тиктоктордо мындай чыгып баштады да. Мынтип лентада кетип атсаң чыгып калат. Ошентип кыймылдап жакшы болду. Бунун тарыхы боюнча, жазылган тарыхы, мен бул обонду жазып, анан тиги сөз жазган авторга
ушуга сөз жазыш керек деп жөнөткөн маалда ошол учурда бир досубуздун ушун точно ошол тарыхын угуп отурган экен да. Мисалы ошол досум айтып отурган экен эле мен обону жөнөткөн маалдачы, ушундай ушундай менин тагдырым ушундай, тигиндей мындай жашырган махабатым бар ушундайчы. Анан ошол моментте деги досум ушул ырдын немеси аталышы жашырган махабатым болсун деп жазып коет экен. Жазып коет дагы анан кийин ошол адамдын тарыхына жашаган мындай сага да кыйын, мага да кыйын, жашаган бөлөгүйүң деген ошол нерселердин баардыгын камтып, жазып анан ошентип жашырган махабатым деп чыккан да. Бул негизи клип болуп тартылганда тиги чочун кишидеги сериал кирип калды буга, Ооба, бул болсо ошо жанагынтип чыгарып койдум. Чыгарып койгондон кийин анан кийин комментарий бирөө жазыптыр. Мен чочун кишини көрө элек болчумун да. Ага чейин көрө элек элем. Анан комментарий бирөө жазыптыр, ушундай чочун кишининдеги немеге баланын тагдырына окшош экен деп. Анан мен ошодон кызыктар болуп калдым дагы. Как раз клип тартыш керек деп жүргөн момент болчу. Анан баягы жаңы жылдагы выходнойлор болот го, эс алуу күндөрдө чочун кишинин баардык сериалдарын көрүп чыктым да. Көрүп чыксам, ошол жанагы баланын немесине, тагдырына, султандын тагдырын неместе чаптаса болот экенин түшүндүм да. Анан сразу эле режиссеруна ырды жөнөттүм, байке, Сүйүн байке, могу ырды угуп көрүңүз. Анан эгер саундтрегинде туура келсе, ушундай кылсак жакшы болот эле десем, угуп көрүп эле сразу макул болду. Мен как раз чыга элек сериясына кошуп берейин деп. Чыга элек серияларына кошуп чыгарды. Бизге да материалдарын берди. Биз дагы тандап терип, эми баягы кинодон толук бир маанини клипке чапташ кыйын болот экен. Бирок ошентсе дагы мындай бир аз чындыкка жакын кылып алып келдик. Мындай кээде көчөдө машинада өтүп баратсаң деле мындай шылдың сыяктуу, жок эми прям шылдың эмес, мындай тамашалаган сыяктуу нерселер болуп турат. Бирок мен ойлойм, жашырган махабат бул ар бир эле адамда бар да. Мисалы, сизде дагы бар жашырган махабат, менде дагы бар. Бул жакта тартып аткан оператор байкелерибизде дагы бар. Жашырган махабат бул не значит, что биз деген жакшы көрүп башка үй бүлөнү тандап кетип жандай эмес. Жашырган махабат бул мектептеги бир болгон сүйүү бар, университетте болгон сүйүүлөр бар мисалы. Анын баарын сиз мага айтып бербейсиз да, же жолдошуңузга айтып бербейсиз да. Сиздин ичиңизде жашырылган бойдон калат да. Кээде эстеп коюшуңуз мүмкүн, бирок аны в то же время мээңизден удалить этип кое албайсыз. Ал өмүр бою сиздин жашырган махабатыңыз болуп калат да. Ошондой эле ар бир эле адамдын жашырган, көрүүчүлөрдүн деле жашырган махабаты бар. Ырдардын алдында ушул аз убакыттын ичинде 8 миллион просмотр топтойт десе мен тамашалаба демекмин да. Ишенбек эмесмин. Ишенбейт элем. Сагыныч мырза, негизи буюрса концертти бүтүрүп алдыңыз. Анан эми чыгармачылыкта деги эле эмне жаңылыктарыңыз болуп атат? Чыгармачылыкта эми бул чыгармачылыктын агымы азыр аябай шаар. Күнүгө ойгонсоң күнүгө жаңыр. Биз деле ошол элден калбайлы деп жаңырларды раз ушинчип элге сунган ырыбыз өтүп аткандан кийин дагы жаңырлар жазалы деген көп пландарыбыз бар. Андан сырткары концертке деп жаңырларды жазганбыз, келинчегим менен дуэт жазганбыз. Алырлардын да клипи менен кошо чыгат аз күндө. Аз күндө Кудай буйрса 7 областка тең прям айылдарына чейин барып акча табуу максатында эмес, ушундай сагыныч деген ырчы уулуңар бар деп өзүбүздү таанытуу максатында ушул 7 областты түрөө кыдырып ар бир айылга чейин баралы деген планда турабыз. Келиңиз эми үй бүлөңүз жөнүндө да сөз кылалы. Канча уул, буюрса канча кыздын атасы болуп калдыңыз? 2 кыз, 1 уулум бар. Кызым 2 класста окуйт, чоңу. Кичинекей ортончусу 1 класста окуйт. Кичинекей уулум 2,5 жашар. Азыр аябай таттуу кези, тентек кези. Жаңы эле бир аз кармалып калганымдын себеби да ошодон. Тентектик кылып ары бери чуркаган, карап отурганга туура келди. Ошол. Мисалы азыр эми ата болуп калдыңыз. Анандай атанын тарбиясы балдарга болгон бир чоң жоопкерчилик го негизичи. Андан ал жаатында кандай болуп атат? Мындай кыйналган учурлар болдубу деги эле?
мен мындай с удовольствием рахаттануу менен ата болуп жүрөм. Мен өзүм ата тарбиясынан бир аз алысыраак чоңоюп калгам. Ошон үчүн мен мындай рахаттануу менен ата болуп жүрөм. Өзүмдүн билген, жашоодон алган опутуму, окуган нерселерими, спорт жаатынан билген нерселерими, ушу билгенимдин баарын үйрөтөм. Кыздарымды бокстан анча мынча урдуруп коем. Өзүнө ар кандай ситуация болуп калат жашоодо деп. Балам эми азыр бир аз жаш, бирок бир аз чоңоюп, баягы сөздү айтканды түшүнүп калгандан кийин албетте өзүм билген, өзүм бар экенимди өмүр бою мындай сезип жүрө турган деңгээлде тарбиялайм деп ойлойм. Сиз менен башында жашыган махабатым чыгармаңыз менен көп эле сүйлөшүп калбадыкпы? Азырчы бардык жерде жашыган махабатым болуп кетти. Анан ошол учурдан пайдаланып сизден бир куплет ыр суранайын. Жашырган махабаты жан дүйнөмө жай бербей койду. Жашырган махабаты кой десем сөзгө келбей койду. Жашырган махабатым, махабатым кечигип келген сүйүм. Бали. Бола албадык бүтүн мени дагы түшүн. Билем сага кыйын, жашаган бөлөгүйүң мага дагы кыйын. Жашырган махабатым жан дүйнөмө жай бербей койду. Жашырган махабатым кой десем сөзгө келбей койду. Жашырган махабатым, махабатым жашырган махабатым, махабатым. Бали, талантыңыз ташкындай берсин, өнүңүзгө береке. Буюрса көптөгөн чыгармаларды жаратып жүрө бериңиз, Рахмат. Сиздердин жалпы жамаатыңыздарга, Сереп ТВнын жалпы жамаатына рахмат. Чакырып атайын. Көңүл урбай койсоңор деле эмне кылмак элек. Атайын чакырып, мына Айсулууну чакырып, элдин баягы кээ бирки немеден көңүл чордонун мынандай чындыгы мындай экен деп көтөрүп берип атканыңарга рахмат. Ийгилик каалайм жалпы жамаатыңыздарга, жеке сизге да ийгилик каалайм. Андан сырткары Айсулууга дагы чоң ийгилик каалайм. Максаттарыңарга жеткиле. Өзүңүздүн жердеш айым экенсиңер, буюрса бир чыгармачылык кенен казан экен. Ким кааласа өз эмгеги менен келип, өзүнүн ырыскысын таап жей турган. Ошол казанга силер дагы келип кайнагыла. Ишиңерге ийгилик. Жалпы элибизде тынчтык болсун, жакшылык болсун. Жергебиз ушинтип азыр аябай өнүгүү жолундабыз. Кудайга шүгүр, өнүгө берели, өсө берели. Урматтуу көрүүчүлөр, сиздер менен коштошом. Кийинки берүүлөрдөн, кийинки маектерден көрүшкөнчө, жакшы алыңыздар. Жашырган махабатым, махабатым